бир дос балабыз бар эле, баягы айтпаймынбы, акчасы да аябай көп эле, адамдардын баары ага жакшы мамиле кылчу эле. Бирок бардык нерсеге колу бошоду, бирок ибадатка колу бошободу да. Акчасы өтө көп бар эле достордун. Бирок каждый раз ушу умрага чакырганда чакырат элек, ана мына деп качып кетет эле. Акыркысында дагы келе албай койду да. Биз мына кетебиз болуп атканда келе албай койду, кеттик. Биз Тавафты айланып жүргөндө бизде группа бар да, досторубуз, ошол жерге келди да, ушу дос бала өтүп кеттир депчи. Мага телефонго айтты эле да, могу да жетишпей калдым доске, бара бер, эмписинде артыңан точно барып калам деди эле. Бирок Аллах Таала ага жеткирген жок да. Ошон үчүн туугандар бул жака келген нерсени жакылап барктайык, билейик да. Аллах Таала Куранда айтат, биз берген неаматты эзепке салсаңар эзептеп бүтө албайсыңар депчи. Алхамдулилля, бул жака кирип келатканда жазылып турат го, мусулман эместерден башкаларга кирүүгө мүмкүн эмес депчи. Аллах Таала ушуну кабыл кылды. Максат Дамылланын сабагында айтат, ушу сөздөрүн айтып коеюн уккан Дамылланын. 3 насаат айтыңыз дегенде данышман айткан экен да. Силер Алла менен болгон мамилеңерди оңдой бергиле дейт да. Адамдар менен болгон мамилеңди Аллах Таала өзү оңдойт дейт. Бу адамдар менен кандай десе, адамдардын арасында мына ушундай жашынакай адамдар менен болгон мамиле, ал мамилеге кайнене, кайната, дос, тууган, бир тууган, сиздин кызыңыздын күйөөсү, сиздин күйөө балаңыз, сиздин туугандарыңыз, сиздин кайын журтуңуз бардыгы ошого кирет экен да. Аллах Таала менен болгон мамилени оңдой берсе, Аллах Таала адамдар менен болгон мамилени оңдой берет. Сиз ички дүйнөңүздү оңдой бериңиз дейт, сырткы дүйнөңүздү Аллах Таала оңдой берет экен дейт. Анда ички дүйнөсүн оңдой берет. Ички дүйнө баягы көрө албастыктан, ичи тарлыктан, руханий оору барыбызда бар экен да. Ковид менен оорузадан эми бирдеке кылып лечение кылып жүрсө болот экен, капайтет бул руханий оорулар айыкпайт экен да. Бирок аны өзүбүзгө мээнет кылбасакчы. А сен акыретиңди оңдой бер, бул дүйнөңдү Аллах Таала өзү оңдой берет дейт. Акыретин оңдогондо арамдан аз ылгабай эле, уруп эле, тякпак кылып эле, наркы берки кылып аткандар толтура да. Бирок көрүп атабыз, ирети менен иштегендерди Аллах Таала жашообузуна да, өмүрүбүзүнө да береке берип атат да. Ошон үчүн ушул жака келгендерди эми бул жактан бардыгы эле тааныштар экен, карап отурсак, бирөө дос балдарыбыздын апалары болот, бирөө дос балдарыбыздын инелерибиздин апалары болот. Көрүп атабыз, бирок Аллах Таала бирөөлөр балдарын динге келтире албай жүрөт, аракет кылып дуа кылып жүрөт. Бирөөлөр ата энесин келтире албай жүрөт. Бирөөлөр ушул жакта сиздерди кетирип, аз аэропорттон сиздердин балдарыңызга чыдамсыздыктан күтүп аткан болот. Эми ошолордун мээнеттери, ошолордун көз жаштары, сиздерди жибергендер бар, инсандар бар, расход кылгандар бар, ошолордун мээнеттери текке кетип калбасын дейт да. Умра кылгандан кийин биз эми компания медийный адам кичине чыгып сүйлөп калабыз. Анан айтат го, силердин компанияңар менен барып келген эжелерди көрдүк го, тойдо деле мас болуп жүрөт го депчи. Силер умра сизден Инстаграмдан көргөнбүз, ошол адам бул жакта бийлеп жүрөт го депчи. Сиз өзүңүзгө эле эмес, башкаларга да зыян келтирип коет экенсиз да. Бая карап туруп ушундай сизди көрүп туруп эле минус жагыңызды издейт да. Ошон үчүн иншалла ким кимди жакшы көрсө, кыяматта ким менен бирге тирилет дейт го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем алып кетейик да. Чыныгы бактылуу адам ким десе, бул байлыгы барбы адамбы, же акчасы көп адамбы, андай эмес экен да. Канча деген байлыгы бар адамдарды көрүп атабыз Бишкекте делечи. Кызын үйүнө берсе ажырашып кетип атат, баласын үйлөнсө тойлорду берет, ажырашып кетип атат. Бактылуулук эмне десе жүрөктүн тынчтыгында экен да. Мындай буюрса ислам динди бекем кармансаңыздар адашпайсыздар да. Дуа кылайык иншалла. Ушул жака келгенде дагы биз мынакей дуа кылчу элек, сиздерге жакында айттык го, бул баягы эми ошо вакф боюнча депчи. Көз жашты төгүп ушу Кабадан көп дуа кылчу элек да. Аллах Таала кабыл кылды. Мына Калыз Дамылла менен барып ушул жакта бир арабтар менен отуруп 2 саат соодалашып, ушундай бир биз дагы бир балдарыбызга ушундай нерсе коюп кетейли деп кылып атабыз депчи. Анан эми көрүп аткандар бар, эми компаниядан албетте акча түшпөй коет. Биз айттык, Кудай буюрса азыр биз билебиз Кыргызстанда көзү көрбөгөн, бирок тилекке каршы кээ бирлер көзү көрөт, бирок көөдөнү сокурлар көп болуп атат да. Бирок кээ бирлер бар Кыргызстанда көзү көрбөйт, бирок 5 мал намаз окуйт да. Коляскада отурат, 5 мал намаз окуйт. Кудай буюрса балким Дамылланы суранабызбы, же Максат Дамылла чогуу кылып ушундай бир 50 кишини ушул жака бекер алып келели деп атабыз да. Себеби ушундай такыба адамдар бар да. Ошолордун дуасын алып, ошолорго кызмат кылып, Кудай буйруса ошондой нерселерди кылайлы деп атабыз. Анан дуа кылыңыздар иншалла, сиздер да биздерге да дуа кылайык. Дамыл айткандай, бул малазистер динге көп ишенет го, мындай бекем турат да. Биздикилер сомнения да, мындай бирдеме айтса, Дамылла каяктан окуп атат, эмне кылып атат. Булар ушу умрадан дос болгон экен да. Дамылланын сабактарында айтат го, кыяматта чыныгы бири-бирине
акыреттик үчүн дос болгондор гана бири бирин тозоктон сүйрөп чыгат экен да, мындайча айткандачы, Алладан сурана алат экен да. Бул экөө жаңы эле таанышты дейт. Бияктын аты Калыс болсо, биздики Билим болсо Дамбулан кайт дейт. Калыс биз Алла үчүн жаңы эле тааныштык, жаңы эле дос болдук дейт да. Бирок ушундай бизди бирибизди издешкен достордон болоюк. Эгер кийин кыяматка барганда бейиште мен көрүнбөй калсам дейт да. Сен Калыс мени изде дейт да. Билим көрүнбөй калды. Алла, ушуну чыгарып берчи, каякта биз умрада чогуу болду элек, даватта чогуу болду элек, ошол көрүнбөй атат го депчи. Ошондой эми ушул жерде канча күн болдук, сапарда чогуу болдук. Дамбулда айткандай, действительно мыкты жамаат болду. Иретке келген, тартипке келген мына апаларыбыз бул жакта көрдүк. 80 жашта, 90 жашта мына аталарыбыз. Бардыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эми акыркы этап ушу аман эсен Кыргызстанга жетип алганга насип этсин.